Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар, кадырлуу калайык калк. Биз азыр Кыргызстандын жүрөгү болгон Бишкек шаарынын так борбордук бөлүгүндө турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде мурда жалпы кыргызстандыктарга белгилүү болгон Нарын рестораны бар эле. Мына ушул жерге жаңы көп кабаттуу, көп тармактуу комплекстин курулушунун пайдубалын түптөп, мезгил кутусун салууга чогулуп отурабыз. Мен Бишкек шаарынын борбордук бөлүгү деп жөн жерден токтолгон жокмун. Себеби бүтүндөй бир эгемендүү мамлекеттин борборунун чок ортосуна курула турган курулуш борбор калабызга көрк берип, заманбап дизайны менен айырмаланып, шаардыктарга ыңгайлуу шарттары менен жайлуу бир имарат боло турганын баса белгилеп айта кетейин. Көп тармактуу комплекс дегенибизде анын ичинде мейманкана бөлүгү менен кошо жеке ишкерлер үчүн жайлуу кеңселер, соода жүргүзүүгө ыңгайлуу жайлар да болот. Ал эми азыр бардык эле жерде талап кылынып, стандарт болуп калгандай, имараттын алдыңкы кабаттары автоунааларга токтотмо жайлар болорун айтып кетүүбүз абзел. Шаардык бийлик өз чарбачылыгында мындай комплекстин көрүнүшүнө жер шартынын ылайыгына талдоо жүргүзүп, сейсмикалык туруктуулугуна чейин кеңешип кесип, имараттын курулушун колдоо боюнча бир чечимге келди деп ишенебиз. Себеби аты айтып тургандай, көп тармактуу комплексте көптөгөн жарандарыбыз иштей турганы, анын мейманкана бөлүгүндө дагы бир топ адамдар, күндүзү иш маалында мындай ири имаратка кирип чыккандар да арбын болорун эске алганыбызда, биринчи иретте курулуштун сапатына чоң маани беришибиз керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө ушул сыяктуу бир катар курулуштар жүрүп, курулуш тармагында өнүгүп өсүү ыкчам темп менен баратат. Мен өткөндө дагы айттым эле, бул ирет дагы айта кетейин. Өлкөбүзгө инвестиция салып, курулуш курам деген ички сырткы инвесторлордун, ишкерлердин баарына кайрылат элем. Деги эле биздин мамлекеттик саясатыбыз инвесторлордун өлкө аймагында ийгиликтүү иш алып барышына жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Мына ошондуктан кайсы гана тармакта болбосун, бизде ишкердик кылууга ниеттенгендерге ар тараптан жеңилдиктер бар экенин эске сала кетейин. Мына ушундай 5 жылдыздуу дүйнөлүк брендтеги мейманканаларды салам деген инвесторлорго мамлекет тараптан көпчүлүк жеңилдетилген шарттарды түзүп беребиз. Себеби мына ушул сыяктуу 5 жылдыздуу мейманкананы салуу үчүн эле мына ушул мейманканага 321 миллион доллардын тегерегинде акча каражат сарпталат экен. Ошондуктан биз дагы мамлекет тараптан инвесторлорго колубуздан келген жеңилдиктерди берели деп жатабыз. Эң башкысы бизде туруктуулук орноду, жарандарыбыз өлкөдө туруктуулук болмоюнча алга жылуу болбостугун абдан жакшы түшүнүп калышты. Эми урматтуу шаардыктар, пайдубалы түптөлүп жаткан имарат көп тармактуу комплекс биринчиден сиздерге кызмат кылган жайлардан болсун, сыймыгыбыз болгон Ордо калабызды кулпурткан, чет жерден келген меймандар сүйүп каттаган имарат жайга айлансын. Борбор шаарыбыз Бишкек ар тараптан өнүгө берсин.